Жыл сайын жаз менен кошо жергебизде болуп жүрүүчү жер көчкү, сел, суу ташкындары сыяктуу табигый кырсыздардын алдын алуу бүгүнкү күндүн башкы маселеси. Бул өңүттөн алганда абал жогоруда аталган табигый кырсыздардын чордону болгон Жалал Абад облусунун аймагында кандай? Жакында Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Рапшан Ырысбаев баштаган тиешелүү тармактын жетекчилери жаз айларында күтүлүүчү сел, суу ташкындарынын алдын алуу багытында учурда аткарылып жаткан иштер чечүүнү курсталак кылган көйгөйлөр менен таанышышты. Сузак районунда калктуу конуштарга өзгөчө кооптулук жараткан Көк Арт дарыясы. Жыл сайын мамлекетибиздин миллиондогон сом каражаттары менен бул дарыянын калктуу конуштарга коркунуч жараткан жерлерине сактоочу дамбалар курулуп келет. Өкүнүчтүүсү дал ушул коргоочу дамбаларды бузуп, жол салып, дарыядан туш келди шагыл таш алгандардын аягы бүгүнкү күнгө чейин тыйылбай келет. Буга бир эле мисал Сузак районунун Благовещенко участкасындагы бүгүнкү жагдайды алып көрөлүчү. Мына азыр биз турган жерибиз Сузак районуна караштуу Сузак айыл өкмөтүнүн Благовещенко участкасы территориясында турабыз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул жердин абалы бизге эң кыйнаган нерсебиз ушул мыйзамсыз шагал алуулар өтө бизге зыян келтирип атат. Мына дамбалардын акыбалдары, фартыктарды көрүп атасыңар, ачылып калды. Райондук мамлекеттик администрацияга айыл өкмөттөрдүн катышуусу менен биргеликте Госкомкология келип тендер өткөрүп, ошол тендердин негизинде булар участкаларды бөлүп берген. Бул аймак Шерматовдун ишкерге карайт. Ким Шерматов деген? Бактияр, Шерматов Бактиярга. Дамбан Бул так Сузак свиноферма участкасынан 2-3 участка алган. Ушул жерди алган, Благовещенко участкасын мосттун жогору жагынан алган. Аяк биягы канча гектар экенин билбеймин. Биздин азыр сөзүбүздү эл катары сөз катары эсептебей калдылар. Менин колумда тийиштүү документим бар, мен мыйзамдуу аракетим туура деп өзүнүн алган документтердин негизинде эле иш жүргүзүшүп атат. Өзгөчө кырдаалдар министринин айткандай, өзүбүз отурган дарактын шагын өзүбүз кыйып, миңдеген эл жердин убалынан коркпой, акча табыш үчүн баарына кайыл, таш чагыл алган ишкерлер акыры дарыя бойлоруна курган таш майдалоочу ишканаларына өздөрү коркунуч жаратып, эми аны коргоп бергиле дегенине не дейсиң? Мыйзамсыз ушунчалык узкий тар участкадан каалагандай кылып суудун угуну бир жакка мына агып атканда көрүп турасыздар, мыйзамсыз алып жатат. Дробилканы курган, Кудай берип, мына каалагандай кылып өз ыктыяры менен иштеп атат. Алгандан кийин дагы тегиздеп суунун угунда кете турган кылып рекультивация кылып бериш деген булардын оюна келбей атат. Чыгымын эсептеп атат өздөрүнүн булар. Кой, муну мен алдым, муну пайдаланып атам, шуну пайдасын көрүп атабыз. Бул жерде мыйзам ченемдүү кылып рекультивация кылып тегиздеп суунун угунда кете турган кылып берейин деген бир эмеге келишпей, чечимге келбей атат да булар. Түнү менен чыгарып күндүз алып барып атат экен. Уже зубтарын, фартуктарын уже жеп, суунун деңгээли аса түшүп кетиптир. Предупреждениени берип атасыңар. Катуу айткыла. Жер бийлик карабаса болбойт беле? Коллега чыгардылар. Башка азыр ушунча миллионго курулган дамбалар жараксыз болуп калып атат. Бир ишкердин кызыкчылыгы үчүн ошо бир какой-то 5-10 сом. Бул жерде 5 километр аста свиноферма бар. Ошол жерден көргөз берилди. Ошол жактан аст бул жер вообще запрет койгон. Жергиликтүү бийликке айткыла. Акимиятка, айыл өкмөттөр менен биргеликте бүтүрбөсө болбойт беле? Муну основаны жумшатып коюп, полностью эртең 200 ашык суу келгенде баарын агызып берет, могу дамбаларды дагы агызып берет. Карагыла мындай эметпей. Ушул эле Көк Арт дарыясында бүгүнкү күндө өткөн жылы жазгы суу ташкындарында керектен чыккан номер 4 тосмонун 450 метр аралыгын кайрадан калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Бул үчүн мамлекет бюджетинен 25 миллион сом каражат ажыратылган. Бул дамба
4500 гектар айыл чарба жерин коргойт. Сельвот защитанын балансында турат. 8000 метр сельвот защитанын балансында турат. Бул дамба апрелдин 20-сында болгон селден авария болгон. Азыркы күндө 500 метр ремонт иштери жүрүп атат. Ташты основной барпыдан алып атабыз. Кубаныч карьердин аты Перевалдан. Почти 33 километрден ташып келип жасап атабыз. Габион, основной габион вариант менен болуп атат. Бул фартук 4 метр, 6 метр наброска таш, общий 500 метр жасалып атат. Ушул өкмөттүн атайын эсептен 25 миллион акча бөлүнгөн ушу 500 метрге. Ошо 20 апрелде азыр президентибиз премьер болуп турганда келип тапшырманы берген. Кышын менен сууктун ызгарына карабай эртеңки суунун кире турган паводкага биз даяр болушубуз керек деп, мына март айынан паводка башталат. Ошого даяр болушубуз керек деп иш жүргүзүп атабыз. Равшан Рыспаев бул жайдагы иштин жүрүшү менен таанышып, ишти тездетпесе эртең эле суу кирип, эл жерге чоң коркунуч жараларын айтып өттү. Айтылуу Караөңкөр дарыясы бир эле Базар Коргон районунун эмес, Нокен районунун Арал, Сакалды айыл аймактарынын калкына чоң коркунуч жаратып келет. Өткөн жылы дал ушул аймактарда бир топ суу ташкындары болуп, элди эчен түйүшкө салган. Бул жерде баягы былтыркы 2017-жылы көп нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен Арсланбап жакта көк алма участкада көчкү түшүп, Караөңкөр дарыясын бөгөп калган. 22 апрелде бөгөп калган. Ошонун суу ачылгандан кийин бул жака Караөңкөрдө суунун кубу кескин көбөйүп, эки участкада авария жүргөн. Ошол мына биздин Арал участкасы 270 метр жерди суу жеп кеткен. Жеп кетип, ошондо 22 апрелде 2 күн кайра калына келтирүү иштерин жүргүзгөнбүз. Аны өкмөттүн атайын калына келтирүү эсебинен жасалып атат. Суммасы 14 миллион 270 метр. Бул жерде ошо Базар Коргон тарабы естественный берек баягында шпора болуп туруп, өзүнүн жеп анан сууну буяка буруп туруп, вообще шагал менен ушул жерде уруп кеткен. Былтыр элдин ошо ашар жолу менен МЧСтин күчү менен 22 апрелде 2 күндө суунун миизин кайтарып калына келтиргенбиз. Азыр капитальный ремонт болуп атат. Караөңкөр дарыясы өткөн жазгы суу ташкынында өзгөчө кооптуулук жараткан жайлардын бири Нокен районунун Сакалды айыл аймагы. Мына 2017 жылы жаз айында суунун көп келгенде жаан чачынын кесепетинен суудун деңгээли көтөрүлүп, бул жерде аябай кооптуу абал жаралган. Анан бул жерде 5 айыл бар, бир айыл өкмөт, 500 кожолук. Ошолорго кирип, мына өкмөт башыбыз өзү да келип, ушул жерде поручение берип, ушул жерди киргизгиле деп. Мына Өзбекстандан биргелешип техникалар чыгып, чогуу ушул жерде кооптуу абалды жок кылганбыз. Ал бүгүнкү күнү мына ошол жерде 600 метр бүгүн дамба курулууда. Эртең марттын аягына буюрса бүтүрүп тапшырышат. Узундугу 600 метр, жалпы суммасы 29 миллион менен бүтүп атат. Мына ошентип Сакалды айыл аймагынын Кыргызстан участкасындагы номер 6 тосмонун 600 метр аралыгына суу дамбаларын куруу жүрүп жатат. Бирок бардык аймактарда суу дамбаларын куруунун темпин тездетүү зарыл. Бул боюнча өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары тендерден утуп, курулуш иштерин жүргүзүп жаткан куруучуларга катуу талаптарды койду. Антпесе эртең эне күн ысып, дарыяларга суу кирсе, чала бүтпөй калган дамбаларды суу алып, мамлекетибиздин миллиондогон сом акчалары сууга агып кетер талассыз. Андыктан курулуш уюмдарынын жетекчилеринин жоопкерчилигин дагы да күчөтүү зарыл. Биз андан ары Ош облусунун Кара Суу районундагы табий кыргыздар көбүрөөк жүз берүүчү жер шарты тоолуу Папан айыл аймагындагы табий кыргыздардын алдын алуунун бүгүнкү абалы менен таанышмакчыбыз.
Akbara Dairesi'nin jeginde buna Jarbaşı aylı turat murda uşul jerimiz çoğun maşın öte turgan jer ile. Buna Akbara'nın her daim jaz mezgilinde girip turgan üçün öte ululap ketken üçün bizdin uşul jerde turgan bir 30 üy bülöge öte çoğun ziyanın tegizdi. Andan çıkarıdağı ayta turgan bolsok uşul jol bizdin ayıl hökümetibizge mektepke desatqa qattay turgan qattam jol ile. Mına o jolda? Uşul jol ile. Uşul joldun jalpı eni 20 metrege jetediler. Hazır uşul 30 metrege çakın uşul жерdi jolubuzdu Akbara Daryası ululagan mezgilde jep ketti. Bizdin Jarbaşanın turgundары uşu yerden ötüşü aябай kıyın boldu. Mektepke ötüşü, desatqa ötüşü, ayıl hökümetke ötüşü abdan kıyın boldu. Oşul joldu jep ketkenin kasapatından bizdin ayıldan köp turgundardı su ağızıp ketti. Mına çoğun adamdan ayta turgan bolsa bir 5 adam uşul жерden ötüp kaza boldu. Mına oşol üçün biz uşul elimizin atынан uşul MTS'ke kayrılıp MTS'ten suranıp uşul жерге bir çoğun bir 200 metreden aşağı bir damba kurup erişti suran dilek uşul bolup atat hazır. Hazırkı mezgilde mına egerde uşul damba pitip kala turgan bolsa bizdin ayıl üçün aябай çoğun iş bolat. On 8 çukul kal jaşagan Papan aylaymagı 18 aydan turat. 11 jerde çoğun sel ötücü saylar var. Мындай сел сайларынын экөө Актерек айылында. Бул Актерек Кызылжар сайынын былтыркы мурунку жылы абалы тазалап болгондон кийин сел келип калып, катуу сел. Мынакта айылдарга кирип кеткен, үйлөргө коркунуч келтирген. Анан эми былтыркы октябрь айларында ушу МЧС тарабынан ушундай кылып тазалап беришти. Өзүбүздүн жактан 3 километр арыбыз бар эле, аны чаап беришти. Канал. Бул жакта элдер ошол судан пайдаланып атышат азыр жакшы. Быйыл эмес селге коркунуч жок да? Быйыл эми селге коркунуч жок, бүт тазаланып, тамалар тосулуп турат азырча. Өткөн жылы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жардамы менен көпчүлүк сел өтүүчү сайлар казылып, элге болгон коркунуч бир топ кыскарган. Ал эми дал ушул Актерек айылындагы экинчи Актерек сайында абал бүткүн өтө кооптуу. Nokat rayonundan gelgen sel uşul Akterek sayı menен çoğun sel gelet. Şu çoğun sel gelip uşul bizde mına şu yerde bir 40-50 tütünde üyübüz var. El var. Mescit var çoğun obyektlerden. Uşuğa korkunç tudurup atat. Uşul yerde mına saylar tolup kalgan. Былтыр кандай болду? Былтыр да коркунучтуу болгон. Элдер качкан. Сел келген убакта элдин баары жогору карап качкан. Ашкан эмес, бирок коркунуч жараткан. Ошону бизге мына толгон жерлерди бир сыйра açıp bersеңиздер деп суранабыз. Эл окуучулуктун тургундарын кокуйлаткан бул Актерек сайы качан чаап тазаланат? Бұл сайдың жалпы ұзындығы бір 10 километрді түзет. Бұл Нокат районының Көкбел айылынан баштап келе сай. Андан кейін катуу нөшөлөгөн жамгырларда сел коркунучу жаралат. Азырында сел каналынын астында Актерек айылынын bir 50 түтүн үй бүлөсү жашайт. Ушуларга өтө коркунучтуу неме болот. Алардын коопсуздугун сактоо үчүн мына 2018 жылга өзгөчө кырдаалдарга министрлигине кат жолдогонбуз, жана планга кирди. Кудайым буйруса ушул эртеге тазалоо иштери башталат мына жаз келсе. Сел жер көчкү коркунуч чоң айылдардын бири Алчалуу айылы. 2015 жыл дал ушул айылда катуу сел болуп, сел жолуна салынган турак үйлөргө чоң зыяндарды алып келген. Мына ошол селден кийин өзгөчө кырдаалдар адистери бул жерден сел өтүүчү сайды дарыяга түшүрүү үчүн сел жолундагы 4 үйдү башка жакка көчүрүү чечимин чыгарышкан. Папан айыл өкмөтү боюнча жалпысынан 24 үй бүлө кооптуу аймакта жашап атат деп корутунду чыгарылган. Алардын ичинде мына азыр биз Алчалуу айылынын жаңы айыл участкасында турабыз. 2015 жылы мына ал жерден катуу сел түшүп, мына ал үйлөргө коркунуч жараткан. Андан кийин бул жерге өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов өзү келип көзөмөлүндө болгон.
Андан кийин биз Айыл өкмөт тарабынан мына ички каналдарын тазалоо иштерин жүргүзүп бердик. Андан кийин сел өтүүчү атайын сел кана салыш үчүн мына бул жерде 4 үй бүлө менен сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Селканар өткөрүп. Сел кана алып өтүш үчүн. Алардын экөө макул болушуп, андагы айынан жер тилкелерин бердик. Бирөөсү үй бузуп эле көчүп кетип калды сразу эле. Ошорун анан азыркы күндө мына Мусаева Барнис эже менен Ильяз уулу Кызырет Мухаммедали деген экөө азырынча макулдугун берише элек. Сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Жакынкы арада Кудай кааласа чечилип, аларга да жер тилкесин берип, ушул жерден сел өтүүчү сай курабыз. Ошондо бул жерде 50-60 үй бүлөгө коопсуздук сакталат, ошону неме кылсак. Сел коркунучун көрүп туруп, өз жанына кайдыгер караган бул үй бүлөлөргө Курбанбек мырза айткандай, соттун чечиминен башка айла жок. 2015-жылкыдай чоң сел кайталанса, сел жолундагы үйлөрдү албайт деп ким кепилдик бере алат?